Негизинен ошо тиркелген 12 мыйзам бар экен, ошол. Мирлан Орозбаев Араван районундагы Төмөйүн айылында айылдык кеңештин депутаты. Ал өзүнүн 35 жашында коомдук көйгөйлөрдү билем жана аны чечүүнүн жолдорун сунуштай алам деп мамлекеттик чоң кызматтарга барууга кызыктар. Бүгүнкү тестте 60 суроонун 45ине туура жооп берип, сынактын кийинки туруна өттү. Мен улуттук резерв кадр боюнча тестти ошол сайттан, интернеттен, анан телевизорлордон көрдүм. Ошол жерден алып, анан ошол тиштүү документтерди тапшырдым. Азыр тестке кирип чыктык. Буга чейин биз мамлекеттик муниципалдык кызматта ушул багытта иштеп келгенбиз. Ошондон буга чейин айыл өкмөттө, мэрияда, башка жакта иштегендиктен бул мыйзамдар тааныш эле мен үчүн. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык башкы же жогорку административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө өлкө боюнча 720 талапкер документтерин тапшырган. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунан тапшырган 300 адамдын ичинен 215инин документтери кабыл алынып, 3 күндөн бери компьютердик тестирлөөгө катышып жатат. Мен өзүм сынап көрөйүн дедим эле. 60 суроо берилет экен, 1 саат. Суроолор ушу 11 закон, конституция, трудовой кодекстен каралат экен. Суроолор аябай грамотный түзүлгөн. Ушул суроолорго жооп берген адамдар ишке алынса, жакшы эле болот. 3 күнгө созулган тест түштүк аймагы боюнча бүгүн жыйынтыкталат. Калган аймактардын катышуучулары эртеңден 20 февралга чейин Борбор калаада тесттен өтүшөт. Сынактын жеңүүчүлөрүнө мамлекеттик административдик, муниципалдык, жарандык жогорку же башкы кызмат орундары сунушталат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү деңгээли текшерилет. Жогорку кызмат орундарына 17ге жакын мыйзамдын негизинде түзүлөт тестирлөөсү. Башкы кызмат орундарына бул жерде 11ге жакын мыйзамдын негизинде түзүлгөн тестирлөөгө азыр жол беришет. Бул жерде тестирлөөдө атайын босого белинген, ошол босогодон жогору балл алган талапкерлер кийинки этап бул практикалык тапшырма, жазуу түрүндө өтө турган практикалык тапшырма этабына өтүшөт. Мына 2 күн тестирлөөнү өткөздүк. Бул жерде 708 адам келип катышып тестирлөөдөн өтүштү. Анын ичинен мына 2 күнүн ичинде 26 адам ошол босоголук балдан жогору балл алышып өтүштү. Башкы кызмат орундарына талапкерлер биринчиден мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес, же кесиптик багытта 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбага ээ болууга тийиш. Жогорку кызмат орундарына талапкерлердин эмгек тажрыйбасы мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 5 жылдан кем эмес, кесиптик багытта 7 жылдан кем болбоого тийиш. Улуттук кадрлар резервинин түзүлгөнүнө 3 жыл болгон. Бул алардын алгачкы сынагы жана мындан ары дагы ар жылы уюштурулуп турмакчы. Улуттук кадрлар резервинин болуусу өз кезегинде тааныш билиштик жана коррупциянын алдын алууга негиз болот. Жылдыз Капарова, Самат Сайдаматов, жаңылыктар.